Бул 5 жаштагы Алиянын соңку ирет тартылган видеолору. Ал ушул жылдын 22 октябрында Чүйдүн Сокулук айылындагы Алтын балалык мамлекеттик балдар бакчасында чарчап калган. Окуя болгон күнү Алияны эртең менен бакчага тайенеси Гүлнара Базарматова жеткирип келген. Көп өтпөй ага бакчадагы тарбиячылардын бири чалып, небереси эч нерсе билбей жатып калганын, тез келүүсүн суранган. Биз кыздын тайенесинин өтүнүчү менен жүзүн жаап бердик. В садике где-то через минуту скорый машина өтүп кетти дагы шосседен. Анан мынтип карасам, садикке бурулду, анан ий барып калды деп. Садикке кирсем, садик 2 этажда. Анан 2-нчи этаждан уже врач Алияны мынтип одеялга полностью уруп, анан буту эле чыгып туруптур. Көтөрүп келатыр, анан ылдый түштү дагы, мындай бою узун болгон үчүн тез басат экен. Анан аркасынан жүгүрүп барып эле бутун кармадым, неберем көрсөткүлөөчү десем жок деди. Бутун кармасам, 2 буту тең муздак болчу. Анан мынтип кичине неметип карасам, ана реагировать эткен жок, буту эчтеке болгон жок. Анан двордон чыгып эле скорый немеге салып атып, мен дагы барам деп неметсем, тиги Алиянын жанына отургузбайбыз деди. Хорошо деп водителдин жанына отурдум. Анан сразу кеттик больницага. Алияны дароо эле жандандыруу бөлүмүнө киргизип кетишкен. Тайенеси менен чогуу анын бакчадагы тарбиячысы да коштоп барган. Ал ортодо Гүлнара Базарматова небересинин маңдайы муздап калганын билип чочулай баштаган. Дарыгерлер алгач Алиянын тамагына бир нерсе туруп калганын, аны тазалап жаткандыгын айтышкан. 1 саат өткөндөн кийин чарчап калганын угузушкан. Ошол күнү милицияга көрсөтмө беришип, эртеси соттук медициналык экспертиза жасоого тайенеси уруксаат берген. Дээрлик 1 айдан ашык убакыттан кийин наристе кус ундусуна какап калганы тууралуу тыянак чыккан. Ошондой эле анын каракуш мээсинде уйган кан бар экендиги, ал Алия тирүү кезинде пайда болушу мүмкүн экени айтылган. Результаты анализы экспертизаныкы мындай мага деле непонятно болду да. Подавилась, задохнулась рвотными массами, анан ошо гематоманы жаздыр. И как я поняла, ошо дыхательные пути бүт кусунду менен тосулуп калган, даже өпкөсүндө бир канбы бирикелер чыгыптыр, даже өпкөсүндө ошо. Подавилась, захлебнулась деп айтышты да. Бакчанын директору окуядан кийин өз каалоосу менен жумуштан кеткени белгилүү болду. Ал эми кыздын тарбиячысы Алина Камчыбек кызы менен анын жардамчысы өз эрки менен жумуштан кетүү тууралуу 9 декабрда арыз жазышкан. Алина Камчыбек кызы балдарды кароосуз калтырып кеткен деген айыптар негизсиз экенин белгилейт. Ал ар бир бала үчүн жоопкерчиликтүү экенин жакшы түшүнөөрүн айтат. Иштей бермекмин, бул профессияны аябай жакшы тандап алганда жакшы көрчү. Өзүм кичикеймен айтчумун да, балдар менен иштейин депчи. Анан өзүм тандап алгам, мен өзүм жоопкерчилигимди билем да, ар бир баланын алдында мен жооптумун. Анан ушундай резонанс болуп кеткенден мага аябай катуу тийди. Мен жумуштан кеткенге эмет болсом да, ден соолугума да аябай влияние берип атат. Анткени менде да көп оорулар бар да, астма болуп ооруйм. Ошо астмама эмесин берип атат да, кармапчы. Мен мисалы үйдөн келгенче одышка болуп калаттым. Анан коюп кете берейин дедим. Мисалы жана первый вскрытияда эле, если сенин күнөөң бар, бала бир нерсе какап калган, же бала мисалы денеси таптаза да баланы эч ким урган эмес. Мен деле ошо маалда айта бериптирмин да. Мен баланы эч ким урбайт, мен кепилдик берем деп өзүм жактанчы. Дагы Алиянын тайенесине деле рахмат. Эч кандай сабалбаптыр, бала үй тарабынан деле сабалган эмес, биз тараптан деле сабалган эмес. Баары таза, эч нерсеге какаган эмес деп чыкканда. Анан ошон үчүн мен күнөөм жок деп эле иштеп жүргөм да. Анан монтип резонанс болуп, баары бир тараптуу болуп кеткени мен үчүн аябай обидно болуп атат да. Мен кыздын да ата-энеси, апасын аябай түшүнүп атам. Бала жоготушу оор, бирок менин да биякта күнөөм жок да. Мен баланы карабай койсом, карабай бир жака кетип калсам, мен күнөөм болсо, мен эч жака эле кетмекмин жумуштанчы. Мен мынтип иштемек эмесмин. Окуяга байланыштуу Сокулук милициясы шалакылык беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Кийинчерээк ишти кароо Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилигинин көзөмөлүнө өтүп, учурда тергөө иштери жүрүп жатканы маалым болду.
Анткени менин кыздын тайынысы Гүлнара Базарматова иштин ордунан жылбай жатканын айтып, милициянын ишине нааразы болду. Мен бошогондо киришем деди, вот несколько дней назад болду да ошондо. Анан дагы деле эч кандай жыйынтык жок. Анан менин кызым чалса, мен иштеп атам дейт. Иштеген, мисалы үчүн иштеп аткан киши хотя бы бир суроого жооп бериш керек эле да. Бул так жооп жок да. Ал эми Билим берүү министрлиги окуядан кийин атайын комиссия түзүп ички иликтөө иштерин жүргүзгөн, тарбиячыларга сөгүш жарыялаган. Кызматкерлерге карата толук чечим чыгаруу үчүн тергөөнүн жыйынтыгын күтүп жатканын билдиришти. Экспертизанын жыйынтыктары чыга элек болгондуктан Билим берүү министрлиги чечимдерди кабыл албай жана прокуратура ошол тергөө иштеринин жүрүшү боюнча чечимдерди күтүп жатабыз. Ага чейин эле ал жердин директору өз каалоосу менен окуя болгондон кийин жумуш ордунан арыз жазып кетип калыптыр. Бирок тиешелүү баардык жактарга тиешелүү чаралар көрүлөт. Соңку учурлардагы балдар бакчасындагы уруп сабоо, андагы шарттар, наристелердин коопсуздугу өңдүү маселелери кайрадан көтөрүлүп, коомчулуктун кызуу талкуусунда турат. Балдарды коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова бул сыяктуу көрүнүштөрдү токтотуу үчүн кадр маселесине көңүл буруп, комплекстүү кызматташуу менен көзөмөлдү күчөтүү керектигин айтат. Бир чара эмес, бир нече чара көрүш керек, комплекстүү чечимдер болуш керек. Эми видеокамераларды орнотуу бул эң шашылыш түрүндө эң керектүү нерсе, бул биринчи орунда болуш керек. Кадр маселени деген параллель түрүндө ошол маселени да иштеп чыгыш керек. Ар кандай буйруктар чыгыш керек, стандарттар болуш керек, окутуулар болуш керек. Анан көзөмөлдү күчтөтүш керек. Себеп деген көзөмөл канчалык төмөн болсо, ошончолук мындай балдардын укугун бузуу көп окуялар болушат да. Окуя болгон Алтын балалык бала бакчасында учурда жалпы 266 бала тарбияланып келет. Мында айрым топтордо балдардын саны 40тан ашат. Алардын ар бирин 2 тарбиячы биргеликте карашат. Министрликтин маалыматына караганда тарбиячылар орто эсеп менен 22 000 сомдон баштап айлык акы алышат. Максат Боронбаев, Т-Медиа, Бишкек шаары.